Assalomu alaykum, urmatуу Кыргыз эли, кыргызстандыктар. Мына 4-5 күндөн бери элибиз оор күндөрдү башынан өткөрүп жатат. Ушуга байланыштуу мен кыргызстандыктарга кайрылып, алыскы Лейлектин Жаңы Жер арка айылындагы бир катардагы мугалим катары bir ой пикирлеримди айтайын дейм. Алгач ушу чек арада туруп элди сактап коргоп калган жоокер баатыр аскерлерибизге таазим кылып, аларга ыраазычылыкты айтып билдирмекчимин. Алардын ата-энелериге, жакындарыга эсендик каалаймын. Мына бул күндөрү элди коргогон, азыр чек арада турган жоокерлерибиздин бул баатырдыгы кыргыз тарыхында жазылып сакталып калат. Ошону менен бирге ушул татаал күндөрү Баткен элини жалгыз калдырбай, 7 областтан Ысык көл, Нарын, Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош шаар райондордон Бишкек шаарыбыздын баардык ушу жарандары жардамга колун сунгандыгы үчүн терең ыраазычылыкты билдиргим келет. Алардын жөнөткөн жардамдары келип жатат. Биз мына ушул татаал күндөрү, оор күндөрү элибиздин биримдигини, кайрымдуулугуну, бир бүтүндүгүнү дагы бир жолу сездик. Баарыңыздарга терең ыраазычылык айтам. Эл менен биргеликте бийлик органдары дагы колдорунан келишинче жогорудон баштап область, район, айыл өкмөтү, айыл башчыларына чейин тик туруп колдон келген аракеттерин жасап атат. Ушул күндөрү айныкса дарыгерлерге, шпакерлерге терең ыраазычылыкты билдиргибиз келет. Элге азык түлүктү жеткирип берип жаткан айдоочуларга терең ыраазычылыкты айтып кетким келет. Эми мен ушул учурда дагы элибизге кайрылып айтмакчымын. Ушундай оор күндөрү, татаал күндөрү биздин кыргыз элибиз бир бүтүндүктү сактап, бир жетекчиликтин, бир башчылыктын айланасында баш кошуп, эл консолидация болуусу өтө зарыл. Азыр кыргыз элинин биримдиги, ынтымагы, консолидациясы бул стратегиялык мааниси бар. Бул коргоочулук кубатыбызды бекемдөөчү маанилүү. Ошол үчүн ар түрдүү сөздөргө кирип, бөлүнүп жарылбай, бири-бирини күнөөлөбөй, өткөн кеткенди кайта алып, кайраштырбастан бир бүтүн болуп биригип, биргеликте коргоо жөндөмүбүздү бекемдейли деп кайрылмакчымын. Анча мына Баткен, Лейлектен, Бишкек, башка жактарга кыз, келин, бала чакалардын барганы мүмкүн макулдур. Ал эми мүмкүнчүлүгү барлар мына ушул элдин биримдигини сактап, бул жактагы чек арадагы жоокерлерибизге, элибизге бир кубат болуп, бул жерде бекемдикти сактап турса туура болот деп ойлоймун. Кудай кааласа, биз мына эл аралык уюмдардын колдоосу, өзүбүздүн элибиздин акылмандуулугу, эр жүрөктүүлүгү, эң башкысы акыйкаттуулугу менен Кудай кааласа бул кыйынчылыктан чыгып кетебиз дейм. Ошо жанагы биздин коңшуларга дагы, кол салууну каалагандарга дагы биз бир бүтүн болуп, биригип,
бекем болуп турсак, алар дагы даай албайт деймин. Аларга дагы Кудай инсап берсин. Тез күндөрдө Кыргызстаныбызда тынчтык орнуп, элибиз тынч аманчылыкта өнүксүн. Баарыңыздарды дагы бир жолу биригүүгө, бекем болуп, чек арабызды сактоого, ынтымагыбызды сактоого чакырамын. Мен ушул учурдан пайдаланып 100 миңден артык эвакуацияланган элди, жаш балдарды, аялдарды күтүп алган ошо элдерибизге, өздөрүнүн үйүнү берген, дасторконун ачып отурган элдерибизге бардыгына терең ыраазычылыкты айтамын. Сиздерге дагы Кудай жакшылыктарды берсин, тынчтык аманчылык болсун.